Бүгүн Кара Суу районунун тургундары маалымат жыйын уюштурушту. Алар Кара Суу РУИПтин тергөө кызматына жана прокуратурага нараазычылыгын билдиришүүдө. Тургундар Кара Суу базарындагы соодагер БА аттуу жаран көп жылдан бери кол алдында иштеген кишиге куру жалак жаап, урулукка айыптап, дагы 4 адамды шерик кылып каматкандыгын билдиришүүдө. Бул Ороз каны деген ушул Бадалов Каншердин колунда 10 жылдан бери иштейт да, арабакеч өзү. Анан 2 ай болгон, 2 айдын ичинде күлүштү берген, мен күйөөмө кароолго койгон. Анан күлүштү берип алып, өзү аркасынан неме кылып жүргөн. Анан күлүштү берип, товарды алып чык деп өзү товарды алып чыктырып, алып кирдирип 10 жылдан бери ушинтип иштейт да колунда. Анан күлүштү бергенден кийин бир күнү 8 рулон жүктөгөндө өзү жүктөп алып чыгып сат дейт. Курук доомат болуп атпайбы? Алып чыгып саттырып туруп, буну сен ууру экенсиң деп кармап атпайбы милициялар менен келип. Буну пастова болуп атат эми, мындайча айтканда. Ошо менен мына 5 айдан бери күйөөм СИЗОдо, өз жарым жаан инвалид экинчи немеде. Канча сом болуп ошо 8 рулону өзү 48 миң менен түшкөн да бул. Ошо кармаган жериндечи, милициялар менен барган жеринде. Анан эми бул тергөөгө келгенде 182 миң болгон, 200 миң почти. Эми болсо 29 миллион деп атат. 29 миллионго мен күйөөм ончо сумма жок да. Мындай. Товары жок, ончо товары жок. Кара Суу базарынын жанында, Тагыра Туратали базарынын жанында склад болот. Ал жерде склад кадимки эле нол сыяктуу материал. Ушул сыяктуу материал рулону сакталат дагы ал жерден базарга алып чыгып сатылат. Ал жердин складдын ээси Бадалов Каншер деген жаран. Ал эми биз жана жогоруда айткандай Орозов Каны деген адам анын колунда кароол болуп, андан сырткары базарда арабакеч болуп иштейт. Бадалов ошол Орозовго өзү 8 дана рулон жүктөтүп туруп сатып бер деп саткырат дагы. Сатып келе жатканда аны милицияларга звонок кылып карматат. Буну Бадалов өзүнүн көрсөтмөсүндө ошону деп берип атат. Болгону ал 8 рулон 35 миң 40 миң сомдун тегерегинде каражат болот. Бирок бүгүнкү күндө Бадалов бул Орозовго 29 миллион сомдук материалды уурдады деген күнөө коюп атат. Жана тергөө органдары дагы ал айыпталуучуга ошол сумманы мойнуна ээлеп атат. Мындан сырткары Орозов Каны ал жерде айтып атпайбызбы, биз кароол болуп иштейт ал. Анын дагы бир уюшкан булар деп башка бир адамдарды Орозов Каны өзү тааныбаган, эми кээ бирин тааныйт. Себеби ошо товарды алып барып саткан адамдарды ал тааныйт. Ошол адам алып барып саткан. Эми ошол адамдар да кошуп, ушулар биргеликте уюшуп уурдашкан деген күнөө менен 29 миллионду мойнуна илеп атышат. Биз бул жерде эмнеге нааразы болуп атабыз? Биздин нааразычылык тергөө органдарына жана прокуратура органдарына нааразычылык билдирип атабыз. Анткени тергөөчүлөр ошол ишти мындай объективдүү калыс иликтебей жатышат. Себеби ошол эле айыпталуучулар өздөрү сурак берип жатканда күбө болушкан, тиги жана Бадалов деген тергөөчүлөргө акча бергенин өздөрү көрүп туруп анан нааразычылыгын билдирип атат. Ушул тергөөчү бизди кантип биздин объективдүү калыс тергейт деп прокуратура органдарына даттанса, прокуратура органдары кабыл албай койгон. Мындан сырткары ошол эле Бадалов жанагы биз айтып аткан Орозовду күч колдонуу менен уруп, мойнуна алып, сен ушунча адам материал уурдаганмын деп айтасың, жана ушул адамдар менин шеригим деп айтасың деп уруп, күч колдонгондо ал боюнча арызданса тергөөчүлөр дагы да реакция жасаган эмес да. Биз ошон үчүн биз нааразы болуп бул жака келип атабыз. Мына ошол фактылар боюнча биз Кара Суу райондук прокуратурасына даттандык, бирок Кара Суу райондук прокуратурасы дагы биздин даттануулар боюнча эч кандай бир аракет жасабады. Прокуратура органдарын биз сотко бергенбиз, буюрса эртеге ал прокуратуранын үстүнөн жазган арызыбыз боюнча, даттануубуз боюнча эртең дагы сот каралат. Ошол Келдибаев деген ошол МЧСте иштеген, ошо менин жыйыным. Ал өзү күндө эле жумушта. МЧСте билесиңер да. Ал ненармейден работа.
Анан бир бош күндөрү гана чыгып кичине мындай эме кошумча иш кылайын деп машинеси менен такси кыла коет. Анан ошол урулондун бир экөөсүн жеткирип бере койсо да, сен дагы ошонун ичинде барсың деп багада аны да алып барып камап коюп, же үй камагына чыгарды да кайра ошол Бадалов дегендин арызы боюнча дагы камап койду. Эми бул жерде подозрение да мындай караганда Бадалов ошол жердин баардыгына мындай таасирдүү окшойт следствияга. Соту деле, башкасы деле биз карапайым кишини караган киши жок да, ошол Бадаловдун айткандай болуп баратат да. Анан кийин келебиз, анан кийин айтабыз да, бизде бирөө угуш керекпи акыры? Буга чейин дагы мындай сатып бер деп чыгарган бекен өзү, сатып бер деп жүргөн бекен ошол каржылаушылар. Же бул биринчи ирет? Биринчи ирет эле товарды берип атат, анан сатып берди. Анан кийин Кайсы жылы кайсы числода болгон? 2022-21 декабрда. 23 февраль. Февраль да? Бул жерде акча жасамай, негизги максат акча жасамай, менин оюмча. Себеби дегенде бул жерде 30 миллион деген канча дагы туура болот экен. Ошол киши кайдан алып кетет аны? Анан кийин бул бирөөгө келип айтып туруп ошо бешөөнүн бирөөнө 5 миллион берсеңер балаңы чыгарып коем деп. Ошо Бадалов деген. Бирөө кийин адвокаты да айтып 2 миллиондон баардыгыңар топтоп берсеңер дагы мен чыгарам деп. Барган сайын баасы уже төмөндөй баштады бунунчу. Башында 5 миллиондон эми 2 миллиондонго түшүп, эми болбойт окшойт деген ойдо калды окшойт. Следовательдер алмашып атат. Себеби кое албай атат мойнуна. Уже канчанчы следователь болуп кетти азыр. 5 айдан бери алмашылышып эле жырбайт. Бул жерде дагы бир 29 миллион товар уурдалышы мүмкүн эмес да. Мүмкүн эмес. Себеби 5 адам 29 миллион товарды саткан күндө деле булар миллионер болуп кетиш керек да. Араба түртпөй эле башкача бир жашоо жүргүзүп калыш керек да. Анан биз дагы бир шек күмөн санаганыбыз, бул склад ошол товар башка бир адамдык. Эми бизге такталбаган маалымат боюнча ошо Райым миллиондун бизнеси деп айтып атышат. Ошол жерден ал товарды булар өздөрү биздин версиябыз боюнча алар өздөрү иштетип алышкан дагы ошол сумманы чыгара албастан бирөөлөргө мойнуна илип атышат да, мындайча айтканда. Азыр тергөө өзү дагы бир мындай тупикке келип калды, себеби 29 миллионду алар өздөрү да тактай албай атышат. Бирок мойнуна илип коюшту, айыбын угузуп коюшту. Негизи ошол жерде канча миллион товар бар экен? Белгисиз. Эми ал жерге частный болгонуна байланыштуу бизди киргизбей жатат. Ошону биз дагы талап кылып аттык эле, бухгалтерский экспертиза жүргүзүлсүн, канча товар болуп жаткан. Эми ал товарда чет өлкөдөн келген товарлар экен. Канча товар кирди, канча товар сатылды, ошо менин эсебин чыгарса болот бул жердечи. Анан ошол кароол болуп жүргөн Ороз өзү деле айтып атат. Жанагы былтыр өзүңүздөр деле күбө болгонсуздар, аябай катуу жамгыр жаап сел жүргөн. Ошол учурда селди ал складты да сел алып кеткен. Ошондо да бир канча товар жараксыз болгон эле деп айтат. Эми биздин версия боюнча ошол товарлардын ордун калыбына келтириш үчүн мына бир бейбечаралардын мойнуна 29 миллион илип атат да. Ушул боюнча жабырлануучу биринчи ирет арыз жазганда 9 февраль күнү арыз жазып атат да. 2023 9 февраль күнү арыз жазып атат. Арызында окуя качан болгондугун, канча сомдук товар уурдалгандыгын жана ким жасагандыгын так көрсөтүп жазып атат арызындачы. Арыз жазган күнү кылмыш иши козголуп атат. Ошол күнү эле. Тактабай туруп, ошончо чыгым келгенби, келген эмеспи, окуя болгонбу, кимдин тиешеси бар, бир күндүн ичинде кылмыш иши козголуп атат. Ал жерде жабырлануучу өзү да көрсөтүп жазып атат. 48 000 сомдук 8 дана рулонду Орозов Кан аттуу менин өзүм колумда иштеген жаран өзүнүн жүк ташуучу арабасына салып уурдап чыгып кетипти деп жазып атат. Бирок белгисиз жагдайда арадан бир канча ай өткөндөн кийин материалдык чыгымдын суммасы көбөйүп кетти. 29 миллионго көбөйүп кетти. Бирок азыркы күнгө чейин 29 миллионду эми алар уурдагандан кийин экинчи тарап болуш керек да, кандай бир сатып алган же көргөн бирөө болуш керек да. Ошол адамдар жок да. Аныктал элек. Наоборот, бул Орозов Каны кече күнү акыркы жолу бөгөт кою чарасын карады. Ошол жерде да айтты. Мени жабырлануучу уруп, складта да урган, кийин милицияканага барганда да уруп, мойнума алдырып, кимге саткан болсоң, ошолорду шерип кылып тартасың дегендиктен мен ушул нерсени башында айткам деп чыкты.
Бул боюнча алгачкы беттештирүү 18 февраль күнү беттештирүү өткөрүлгөн. Беттештирүүдө дагы ошол Орозов хан өзү айткан. Буга эч кимдин тиешеси жок. Мен алсам дагы ошол 8 урулгонду ошонун айтуусу боюнча алып чыккам деп атат. Акыркы жолучу. Анан бул 29 миллион каяктан кантип келип атат азыр эч кимге түшүнүксүз. Анан кошумча менин жактоомдо Келдибаев деген жаран бар. Ал 2015 жылдан баштап МЧСте аскер кызматкери болуп кызмат кылып жүргөн адам. Ошол кылмыш иши козголгондо дагы, окуя болгон учурда дагы аскер кызматкери болуп кызмат өтөгөн. Ал өзү дагы көрсөтмөлөрүндө берген. Мен мамлекеттик кызматта иштеп туруп, погон тагынып туруп, бул эгер ошол товарлар ошондой жол менен келген болсо, мен кандай жоопкерчилик тартаарымды түшүнүп билсем, мындай ишке барбайт элек. Бул болбогон окуя деп экөөнүн беттештирүүсүндө дагы Орозов ханы дагы өзү дагы айткан, буга тиешеси жок деп турупчу. Ошо сиз жана айтпадыңызбы, биринчи чыгарган токтомдор барбы депчи. Бул азыркы күнгө чейин анча оор эмес кылмыштарга кирет. Орду боюнча 5 жылга чейин. Анча оор эмес кылмыштар боюнча өзгөчө учурларда гана камакка алуу түрүндөгү бөгөт коюу чарасы тандалат деп көрсөтүлгөн да, УПКнын талабына ылайык. Биз ошону кечээ күнкү сотто дагы буга чейин эми чындыгын айтсак, прокуратурага да даттануу бердик. Прокурордун чыгарган токтому бар. Келдибаев аскер кызматкери болгондугуна байланыштуу тергөөнү жүргүзүү аскер прокуратурасынын тергөөчүлөрү тарабынан жүргүзүлсүн деп. Жазык процессуал кодексинин нормалары бузулган деп, бул кылмышты тергеген азыркы күндө 2 тергөөчү тартиптик жаза алды да, мыйзам бузгандыгы үчүн. Бирок адамдар ошол эле учурда камакта жатат. Бир дагы тергөө амалы жүргөн жок. Кечээ акыркы жолу сотто тергөөчү өзү да айтты. Келдибаев камакка алынгандан бери бул менен байланышкан бир дагы тергөө амалы жүргөн жок деп. Эми биз айтып атабыз, бул мыйзамдардын биринде да каралган эмес, сөзсүз эле камакка алып тергөө жүргүзүш керек депчи. Мыйзамдуу түрдө күнөөсүн далилдеп бергиле, алар өздөрү эле айтат. Эгер биздин тиешебиз болсо, жооп берүүгө даярбыз деп атат. Анан сөзсүз эле жана басым кылып, камакка алып тергөө жүргүзүү, биз ошол нерсеге нааразы болуп атабыз. Мына кылмыш иши козголгондо 4 ай болуп кетип атат. 4 айдан бери адамдар камакта. 2023 жылдын 8 февралында Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнө Кара Суу районунун Нариман айылынын тургуну арыз менен кайрылган. Анда Кара Суу шаарынын көчөлөрүнүн биринде жайгашкан жүк сактоочу кампадан төшөк тигүүчү кездеме материалдарын белгисиз бирөөлөр урдап кеткендиги жөнүндө кайрылган. Бул факт боюнча топтолгон материалдар Кара Суу райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыштардын бирдиктүү реестрине катталып, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205 урдоо беренелери боюнча кылмыш иши козголгон. Тергөө амалдарынын жүрүшүндө бул кылмышка шектүү катары 5 атуул аныкталган. Бүгүнкү күндө тергөө амалдарынын жүрүшүнүн көлөмү чоң болгондуктан тергөө амалдарынын мөөнөттөрү узартылып, тергөө амалдары жүрүүдө. Учурда бул кылмышка шектүү катары 5 жаран аныкталган. 3-өсү убактылуу кармоочу жайда, бирөөсү ооруканада ден соолугуна байланыштуу, бирөөсү үй камагында. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмышка тиешелүү дагы башка жагдайлар ачылып атат. Ал боюнча дагы азыркы бүгүнкү күндө жаңы жагдайлар боюнча дагы текшерүү иштери жүрүп атат.